мыктымын деп кыйкырды Калемсап. Даабек Сайрам 20 жылдык эмгегин кичинекей балдардын тарбиясына арнаган. Алардын алгачкы сөздөрүн кыргызча сүйлөтүп, тамгаларды үйрөткөн тарбиячы. Балдарга өз эне тилинде эркин сүйлөөнү үйрөтүүнү өз милдети катары көрөт. Бул сюжетте кичинекейлерге тагдырын байлаган тарбиячыны баяндайбыз. Даабек Сайра Бейгишовна Баткен областына караштуу Баткен районундагы Актатыр орто мектебинде 20 жылдан бери эмгектенип келгем. Биз тажик-кыргыз границасында, чек арасында жашаганыбызга байланыштуу бизде конфликт чыкканда мектебибиз аябай талкаланып кеткен. Ошонун кооптонуп мен Бишкек шаарына көчүп келгем. Бүгүнкү күндө 1-колонияга караштуу номер 19-балдар бакчасында эмгектенип жатам. Бул жердин элибиздин 70% орус тилинде сүйлөшөттөр. Ошондуктан биз жаш балдарды кыргыз тилине үйрөтүү аябай кыйынга турду. Кудай буйрса 2 жылдан бери балдар кыргыз тилинде сүйлөп калышты. Алгач ал врач болууну кыялданган, бирок кичинекей балдарга болгон сүйүүсү анын жолун башка нукка буруп, мугалим болушуна себепчи болгон. Мен ушул жерде айткым келет да, адамдын ою бат өзгөрөт деген нерсеге ушу жаш кезимде маани берип калдым да. Себеби мен буга чейин ындай ойлонгом да, медик болсомбу деп өзүмдү медиктик кесиптикке тарбиялап, экзамендерге даярданып, анан отуруп эле, анан бир күн школдун жанынан өтүп кетип барсам, кичинекей молтураган жаш балдар ойноп жаткан экен да. Анан ошолорду көрүп туруп, анан ошол жерде менде аябай кызыгуу болуп кетти да. Жок, мен бул кесипти таштап туруп, мен мугалимдик кесипти тандасам жакшы болмок экен. Ушундай кичинекей мөлтүрөгөн жаш балдарга тарбия берген кандай кызыктуу деп, ошол жерде оюмдан кайтып анан ушул мугалимдик кесипти тандап кеттим. Кудайга шүгүр, балдар менен иштеген аябай жакшы экен. Балдардын жан дүйнөсү таза, балдар канчалык жан дүйнөсү таза, коомго кызыктуу эметсе, мугалим да ошого карап көңүл буруп кете берет экен да. Ошондуктан айтылган мугалим бул коомдун күзгүсү деп. Демек, балдар бактылуу, мугалим бактылуу. Балдар, тургула. Ал кесибинен тышкары ошо бактысында китеп окуп, ырылдаганды жакшы көрөт. Бош мезгилимде китеп окуймун. Анан китеп окугандан сырткары өзүм айылдык кыз болгонуна байланыштуу айыл жөнүндөгүлөрдү аябай жакшы көрөм. Анан кээде отурганда өзүнчө кыңкылдап ырдап калам. Мисалы, айылдын ары жагында алмалуу колхоз багында жумуштан иштеп мен кайтып кел аткан күндү сагынам. Koyunike koyunik, battığı doğulik, gelin tanıvat, Korkkoндугун koyulik, чуркап кетти. çıkıp gitti gözü.